Кыш камылгасы башталды. Кыргызстан Түркмөнстандан 2 миллиард киловатт-саат электр энергиясын сатып алат. Бул тууралуу энергетика министри Талайбек Ибраев билдирип чыкты. Түркмөнстандан алына турган электр энергиясы Өзбекстан аркылуу транзит менен өтөт. Буга байланыштуу келишимге 12-14 октябрда Ашхабад шаарында кол коюлат. Ага улай министр Кыргызстан 2023 жылы Казакстандан 600 киловатт-саат электр энергиясын импорттой турганын билдирди. Токтогул кезинде реабилитация жүрүп жатат. Ноябрдын башында 4-чү агрегат кошумча 60 мегаватт менен киргизебиз деген ойдо турабыз. Андан тышкары электр энергиянын генерациясын көбөйтүү боюнча Учкоргон станциясында модернизация иштери башталды. Жана өзүңөр билгендей бала сароо кеси курулуп жатат. Анан ат башы кесин реабилитация бүттү. Кудай буйрса 1 ноябрга аны да полный 100% ишке тапшырууга мүмкүнчүлүк болду. Буга чейин министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров энергетика тармагындагы иштерди сындап, быйылкы жылы аталган тармакты өнүктүрүүгө рекорддук түрдө 12 миллиард сом бөлүнгөнүн айткан. Ал башталган реформалар аягына чыгыш керектигин белгилеген. Анда Акылбек Жапаров эбегейсиз өлчөмдөгү киловатт электр энергиясы кайда кетип жатканына кызыккан. Учурда облус аймактарында күз-кыш айларына даярдыктар жүрүп жатат. Электр жарыгын элге тынымсыз жеткирүү аракетинде Ош облусунда 2000 мамыча оңдодон өткөн. План боюнча 3000 мамыча толук оңдодон өтүшү керек болчу. Быйылкы жылдын эсебинен азыркы учурда 4967 ТП ремонттон чыгарыш керек болчу. Анын азыр 95% уже бүттү. Почти баарысы 100% уже ремонттон чыкты. Ремонт капитальный текущий ремонттон жасап бүттүк. Анын ичинен 110дон жогорку чыңалуу боюнча 30 көмөкчөдөн, 35тен кичинекей 60 көмөкчөдөн жумуштанышып бүттүк. Эске салсак, былтыркы жылы өлкөдө электр энергиясынын тартыштыгы жаралган. Мындан улам Кыргызстан электр энергиясын үнөмдөө менен абалдан чыккан. Мындай кырдаал жаралбасы үчүн эксперттер энергетика тармагын ачык айкындуулук менен дыкат көзөмөлдөө кажет дешет. Ошондой эле чакан ГЭСтерди куруу менен энергетиканын кубаттуулугун арттырса болоорун белгилешет. Жайындасы кошуна мамлекеттерге сугатка суу берип, анан ошону кайра ошону энергия түрүндө алып, ал эми Түркмөнстандан болсо ушу энергияны сатып алууга мажбур болуп атабыз. Себеби ошол токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү кескин азайып кетпеш керек. Себеби кескин азайып кетсе, бул токтогул суу сактагычын токтошуна алып келет. Агрегаттар токтой турган болсо, бул авариялык акыбалга алып келиши мүмкүн да. Ошондуктан биз сөзсүз бул жерде кошуналар менен карым-катнаш барууга аргасызбыз. Камбаратта бир ГЭСинин курулушунун башталышы өлкөнүн энергетикалык көз карандысыздыгына жасалган чоң кадам катары бааланган. Кыргызстан бир канча жылдан бери энергетика тармагын реформалоого аракет кылып келет. Былтыр ноябрда Коопсуздук кеңеши энергетика тармагындагы башкаруу системасын өзгөртүү чечимин кабыл алган. Алмагүл Эркебагызы, Белек Мусаев, Ош ТВ.